Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1759-жылдары башталып, Маврикийдин жээктеринде бир аял сууга кулап түшкөнүн көрөбүз. Ал үмүтсүз жана кыймылсыз суу алдына чөгө баштайт. Бирок ошол эле учурда Кудайдан күйөөсү үчүн тиленип жаткан болчу. Ал күйөөсү Масамбого эч качан багынбаш керектигин жана өз элин коргош керектиги жөнүндө сөздөрдү айтат. Эртеси күнү болсо ошол Масамбо жана бир канча кара терлүү кулдар Юженге таандык болгон аймактагы иштерди кылууну улантып жатышат. Южен Масамбого келет да ишти күчөтүүнү талап кылып, 2 жума ичинде күчөтүлгөн тартипте иштешиңер керек. Ошого чейин түшүмдүн баарын жыйнап алышыбыз керек деп түшүндүрүп, Масамбого өз атынан эмес Цецерон деп кайрылат. Көрсө Масамбо бул баскынчылардын тилин билгендиктен өз элин үстүртөдөн башкарып көзөмөлдөөчүгө айланат. Бирок анын айланасында жүргөн адамдар Масамбо бизди сатып кетти деп жаман көрө башташты. Албетте көпчүлүгү сабатсыз болуп каттааныбагандыктан кечинде Масамбо кызы Матиге тамгаларды жазганды үйрөтө баштайт. Анда Мати бир кезде атасына өз досунан түштүк батышта бир Фибоми деген кыштакча бар экенин жана ал кыштакчага көпчүлүк качып кеткен кулдар барып жашап жатышкандыгын айтып берет. Алар ошол кыштакчада ээн эркин жашап жатышыптыр. Биз дагы ошол жака качып кетпейлиби деп баштаса, Масамбо кызына ал кыштакчанын кайда экенин эч ким билбейт. Балким ал жака кеткен адамдардын баардыгы өлгөн болушу мүмкүн деп айтат. Дал ошол түн бир маалында кулдардын бирөөсү дагы качканга аракет кылганбы айтор. Кароолчу аны кармап алып сабап алып келе жаткандыгын көрүшөт. Эртеси күнү Южен баардык кулдарды чогултуп, кече түнү качканга аракет кылган кулду терисине ысык темирди басып күйгүзүп салышат. Көрсө эгер адам биринчи жолу качканга аракет кылса, ага ысык темирди басышып, ал эми экинчи жолу качканга аракет кылышса, кулактарын жана башка мүчөлөрүн чекеден кесе башташат экен. Масамбо болсо Южен жана анын адамдары айткан сөздөрдүн баардыгын төкпөй чачпай өз адамдарына түшүндүрүп которуп берип жатат. Анан да Южен баардыгына эгер адам үчүнчү жолу качканга аракет кылган болсо, анда аны аяосуз өлтүрө тургандыгын айтат. Кечинде Масамбо Матиге келип, ага кароолчу күч көрсөткөнбү айтор. Матинин кыйналып жатканын көрүп, аны тынчтандырат. Бир канча убакыттан кийин Мати Масамбого: "Биз бул жердеги ак адамдардын баардыгын өлтүрүп салышыбыз керек. Ошондо гана бул аралда эркин жашайбыз. Башка кулдардын баардыгы сени жаман көрүшпөйт. Тескерисинче мындай иштен кийин алар сени колдоп, сени ээрчишет" деп айтса, Масамбо ага көнбөй: "Биз мындан аркы келечегибизди ойлошубуз керек. Эгер мен колонизаторлор менен жакшы тил табышып кете турган болсом, анда алдыда мага жакшы жумуштар берилиши күтүлөт" деп айтып, болбой эле кайра Матини эч эле укпай койду. Бир канча убакыттан кийин Южен Масамбону өз үйүнө чакырып, кирип келсе, Южен ал жерде коноктору менен отурган болот. Ал жердеги коноктордун эң сыйлуусу губернатор болуп, губернатор 2 тил билет деген Масамбого суроолорун узата баштайт. Ал Масамбону сыноо иретинде: "Сен кандай ойлойсуң? Кара терлүү адамдар эркиндикке татыктуубу?" деп сураса, Масамбо коркконунан улуу урматтуу губернаторго: "Жок, кара терлүү адамдар бир гана кызмат кылуу үчүн жаралган" деп коет. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Каарманыбыз Масамбо губернатор деги кандай максатта сурап жаткандыгын билгиси келип, төмөн карап турган көздөрүн көтөрүп, губернаторду карайт. Анда губернатор: "Төмөн кара" деп кыйкырып, кара терлүүлөрдү адам катары көрбөгөн колонизаторлар көзү менен тике карап койгонду сый урмат көргөзгөн жок деп Масамбону урушуп сыртка чыгарып жиберишет. Ошондо ичкериде отурган Южендин баласы Оноре сүйлөп баштап: "Масамбону биздин тилге мен үйрөткөнмүн. Негизи алар деле бизге окшогон адамдарго. Алар деле кулчулуктан чыгып жакшынакай жашаганга аракет кылышат" деп айтып баштаса, губернатор албетте Оноренин сөздөрүнө каршы чыгат. Оноре губернатор менен сөз талаша баштаганда, Южен баласын тынчтандырып токтотконго туура келип, эч кандай конфликт болуп кетпесин деп аракет кылат. Бирок губернатор кетип жатып Юженге: "Сыягы сен бул аралды башкарууга алың келбейт окшойт" деп Юженге бир аз ишенимсиздигин билдирип кетет. Анда Южен коноктор кеткенден кийин баласын чаап жиберип, аны уруша баштап, анан да Масамбонун кылыгы үчүн дагы анын да жазасын берип: "Эми сен мурдагыдай жеңил жумушта иштей албайсың. Сен дагы башкаларга окшоп эле кара жумушта иштейсиң" деп айтып, анан да "Эми кызың экөөң чогуу жашай албайсың" деп айтат. Атасы экөөнү 2 жака бөлүп салганын түшүнгөн Мати өзүн өзү өлтүргөнгө аракет кылып, бирок аны Масамбо токтотуп калат. Ошентип Матини Южен айткан башка үйгө кетирип жиберип, бир аздан соң эле Масамбо иттердин үргөнүн угуп калат. Сырт
сыртка чуркап чыккан Масамбо кароолчунун өрттөнүп жатканын көрүп, бирок Матини эч жерден көрө албай коет. Анда башка кароолчулар Матинин качып кеткендигин айтышып, Масамбого болсо курал такап өз жайына жөнөтүшөт. Эртеси кароолчулар Юженге Матини такыр эле таба албай коюшканын айтышканда, Южен ачууланып, кулдарга аңчылык кылган Виктуар деген аялды чакыртат. Анан да Южен Онореге: "Сен дагы ошол Виктуарга кошулуп, кулдарга аңчылык кыласың. Ушундайча биздин үй бүлөнү губернаторго кайрадан көргөзүшүң керек" деп айтып, Оноре болсо макул болгонго аргасыз болуп, бирок атасына "Биз Матини кайтарып келгенде, сен ага эч нерсе кылбайсың жана мурункуга караганда жакшыраак мамиле кыл" деп суранат. Бирок Южен Онореге жооп катары күлүп гана коет да, кулдарды чогултуп Масамбону жазага тарта баштайт. Аны жерге жаткырып байлап коюп шапалак менен кайра чапкылап, жондору бир канча жеринен тилинип кеткенче сабашат да, кызы Матинин кайсыл жакка качып кеткендигин айтууну талап кылышат. Бирок Масамбо эч нерсе билбээрин айтып каргынып жатты. Дал ушул кезде кулдарга аңчылык кылган аял Виктуар, Жозеф жана Батист деген эки баласы менен келип калат. Анда Южендин адамдары баягы Матинин досун таап чыгышып, аны бир аз коркутуп эле Матинин кайда качканын билип алышат. Уламышка айланган Фивоми кыштакчасы жөнүндө уккан Виктуар дароо эле эки баласын жана Онорени ээрчитип жолго түшөт. Алар итке Матинин кийимдерин жыттатып, иттин жардамы менен Матинин изин бир топко чейин кууп барышат. Бир жерден Анора жакшылап байкап, Мати башка бир адамга жолукканын жана андан ары ошол экөө кеткендигин түшүнүп калат. Бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин алар издерди такыр эле жоготуп алышып, чоң адырдын бетине чыгып, бийиктикке жайгашып, ошол жактан айлана тегеректи көзөмөлдөөгө алышмакчы болушат. Ал эми Масамбону болсо башына чынжырды тагышып, ал дагы качып кетпесин деп бир жерге камап коюшат. Масамбо болсо иштеп жүргөн Матинин досу Рубудан жардам сурап, Рубу болсо билгизбестен иттерге тамак берип кетип жаткандыгын көрөбүз. Түн бир маалында кароолчулардын ал жактан кетишин күткөн Рубу иттерди да көндүрүп алгандыктан Масамбо камалып турган жерге чуркап жетип барып, эшикти ачып Масамбону бошотуп жиберет да, өзү кайра өз бөлмөсүнө чуркап жөнөйт. Ал эми Масамбо болсо токой аралап караңгылыкка сиңип жоголду. Эртеси адырдын бетинде айлана тегеректи бир топко чейин көзөмөлгө алып турган Виктуардын балдары Матини таап алышарына көздөрү жетпей баштайт. Бирок Виктуар балдарына эң негизгиси чыдамкай болгула, жакшылап көз салгыла, биз аларды табабыз деп айтат. Бул кезде токой аралап тынымсыз бир топ жерге жүрүп барган Масамбо дарыядан суу ичкенге аракет кылып, бирок оозуна тагылган темир тоскоолдук болуп жаткандыктан таш менен чапкылап башындагы чынжырды бошотконго аракет кыла баштайт. Бир канча убакыт аракет кылып отуруп кулпуну сындырып, башындагы чынжырды чечип салганга мүмкүн болот да, күндүн жардамы менен багыттарды аныктоого аракет кылып, андан ары болжогон жагына жөнөдү. Эч бир адамды байкай албай коюшкан аңчылар ал түнү дагы тоо бетинде от жагып түнөп калышып, өтө чарчап токойдун бир жеринде уктап калган Масамбо дагы түндө ар кандай түштөрдү көрүп чыгат. Эртеси Масамбо дагы Виктуарлар жүргөн тоого жетип калганбы айтор тоону ашып өтүп жатканда, Виктуар дүрбү салып жатып Масамбону байкап калат. Масамбо тоодон түшүп андан ары кайра эле токой аралап жөнөп, ошол жактан дагы бир кара терлүү адамды жолуктуруп калат. Ал адамдын аты Кабити болуп, Масамбого бизди кимдир бирөөлөр аңдып жатат дегенди билдирип, өзү менен кошо ээрчитип жөнөйт. Көрсө ошол Кабити менен кошо дагы бир аял кичинекей баласы менен бар болуп, үчөө арт жактан чалгындап келе жаткан Виктуар жана анын балдарынан жашынып калышат. Өкүнүчтүүсү апасы соорутконуна болбой эле кичинекей ымыркай бала ыйлап баштап, үчөө ошол жерден эле качканга туура келип калат. Бирок алыска качканга мүмкүн болбой, Кабити аялды баласы менен бир жерге жашырып коет да, өзүнүн эки кылычынын бирөөсүн Масамбого берип, арттан келген аңчыларга каршы турмакчы боло башташат. Аңгыча болбой алардын жанына Батист жетип келип калган болуп, мылтыгы менен атып жиберип, бирок тийбей калганда, Масамбо Батистти үстүнөн басып калганга мүмкүн болот. Дал ошол учурда Масамбонун атынан атап бирөө кыйкырып, Масамбо артын караса ал жерге Оноре келип калган болот. Оноре Масамбодон кылычты таштап багынып берүүсүн талап кылып, буга чейин Онореден эч бир жамандык көрбөгөн Масамбо эмне кылаарын билбей эле катып туруп калат. Ошондо арттан чыгып келген Кабити Онорени моюнга чаап жиберип, жыгылып түшкөн Оноре ошол жерден эле мерт кете берет. Кабити Масамбого өлтүр деп кыйкырат да өзү жашынып кетип, эмне кылаарын билбей калган Масамбо болсо алдында жаткан Батистти бир топко карап, бирок аны өлтүрбөй эле туруп алып качып кетип калат. Эми качып бараткан Масамбонун артынан Жозеф кубалап баштап, бирок Масамбо болгон күчү менен качып отуруп кутулуп кеткенге мүмкүн болот. Бир кезде ал алдынан чыккан бир үңкүргө кирип барып, ошол жерден дагы бир кара терлүү Радо деген адам менен таанышат. Радонун үңкүрүндө бир канча буюмдары жана өзүнүн таза кийими бар болчу. Ал Масамбонун берген суроолоруна жооп берип, мен качандыр бир кездерде Франция үчүн согушкам. Ошентип мага Франциянын жарандыгында беришкен. Бирок согуш учурунда мен бул аралга түшүп калып, өзүмдүн жарандыгымды дагы эркиндигимди да жоготтум. Мени бул жерде кулга айландырышты.
Азыр болсо ушинтип качып кетип үңкүрдө жашап жүрөм деп айтат. Виктуар жана анын балдары өлүп калган Оноренин сөөгүн алып келишип, Виктуар түнү бою өзүнүн билген ырым-жырымын жазап, дубаларын окуп чыгат. Эртеси ал балдарына Кудай бизди колдойт. Биз баштаган ишти аягына чыгарып кулдарды кармап кетишибиз керек деп айтса, Батис апасына жана агасына кечеки кул мага ырайым кылып мени өлтүрбөй койду. Демек мен мага ырайым кылган адамдын артынан аңчылыкка түшкүм келбейт. Силер эмнени кылсаңар ошону кылгыла. Мен болсо Оноренин сөөгүн атасына жеткирип берем деп эле анын денесин сүйрөп жөнөп баштаса, Джозеф Батиске сен эмне жинди болдуңбу, кайда барасың деп экөө кармаша баштап, бирок Батис Джозефти жеңип салат да андан ары жөнөп кетип калат. Масамбо болсо бул кезде Радодон кээ бир кийимдерди жана жардамдарды алып, андан ары кызын издөөнү улантып жөнөп кеткен болчу. Бул жакта аңчылар жүргөндүгүн Масамбодон уккан Радо дагы үңкүрдөн чыгып башка жака кетейин деп жөнөп, бирок Джозеф аны күтүлбөгөн жерден бутка атып жиберет. Виктуар менен Джозеф ошол жерден Радону кыйнап, качып жүргөн кулду көрдүңбү деп сурашып, бирок Радо эч нерсе айтпай коет. Ошондо Виктуар аны өлтүрүп салат да үңкүрдүн ичиндеги буюмдарды тинтип жатып, Масамбонун кийимин таап алат да итине жыттатып эле изин кууп жөнөйт. Анда ити изди кууп алдыга кетип, тез эле Масамбого да таап жетип барат. Бул кезде Масамбо дагы дээрлик дарыя менен келип шаркыратмага жетип калган болуп, арттан ит келип тиштегенге аракет кылганда экөө тең шаркыратмадан кулап кетишет. Төмөн жактан Масамбо суудан чыкканга аракет кылып жатса, ит дагы болбой эле анын артынан жетип келип колунан тиштегилей баштайт. Анда Масамбо коргонуп жатып акыры таш менен итти чапкылап жатып жанчып өлтүрүп салды. Ушул кезде шаркыратманын жогору жагына келип калган Виктуар менен Джозеф Масамбонун андан ары токоярлап кирип кеткенин көрүшөт. Ошентип дагы бир түн өтүп эртеси күнү Масамбо акыры аралдын жээгине чыгып келет. Бирок ал жээктен бир канча кулдардын өлүк денелерин таап, жээктеги талкаланып жаткан кайыктан улам, бул адамдар деңиз толкунунан улам качып кете албай калышкандыгын түшүнөт. Ошол жээктеги токойлорду аралап отуруп Масамбо бир жерден аман калган кулдарды жолуктурат. Ал кызы Матини издеп жүргөндүгүн айтып баштаганда, алар Масамбону үңкүрдө жашынып жаткан аялдарга алып барышат. Ошол жерден Масамбо бактыга жараша кызын таап жолуктуруп, бирок атасын көргөн Мати унчукпай эле жалдырап турду. Ошондо гана Масамбо кызына, биз сен айткан Фибоми кыштакчасын табабыз жана эркин болобуз деп айтканда гана Матинин жүзүнө жылмаюу келип, атасын кучактап андан ары эмне кылаарын ойлоно башташат. Албетте бул кезде Виктуар менен Джозеф дагы жээкке жетип келишкен болчу. Эркин болуу үчүн аңчыларды жок кылуу керек экендигин түшүнгөн Масамбо түндө өзүнүн ырым-жырымын жөрөлгөсүн жазайт да, Виктуар менен Джозеф аларга кол салган чакты Масамбо аларга биринчилерден болуп кол сала баштайт. Масамбо дегенде эле караңгылыктан сурулуп келип Джозефти сайып кетип, баласынын өлгөнүн көрүп ачууланып ыйлай баштаган Виктуар айланасын карап жатып бир кезде көрүнүп кеткен Масамбону атып жарадарлайт. Бирок Масамбо бир кезде болбой эле анын артынан чыгып келип өлтүргөнгө мүмкүн болуп, эртең менен жарадар атасын Мати ойготот. Ошентип алар дагы бир топ жолдорду баскандан кийин чындап эле качып кеткен бир топ кулдарга жолугушуп, алар болсо Масамбо менен Матини жанагы уламышка айланган кыштакчага алып барышат. Ошол жактан шаман Масамбону даарылап айыктырып, Масамбо менен Мати ал жактагы урууларга өздөрүнүн уруулары жөнүндө айтып беришет. Бирок канча дагы бул өтө чоң эмес аралдагы алардын эркин күндөрү көп узакка созулбай эле күндөрдүн биринде кайрадан колонизаторлор келип калгандыгын көрөбүз. Жүрөктөрү коркунучка толгон кулдар кайрадан эле токойралап качып жөнөшүп, акыры барып аралдын жээгиндеги чоң аскага такалып туруп калышат. Арттан курчап калган мылтыкчан колонизаторлор бир нерсе деп кыйкыра башташканда котормочу дагы аларга которуп кыйкырат. Котормочу кара терлүү адамдарга, эгер силер өз эркиңер менен багынып бере турган болсоңор, губернатор силерге ырайым кылат деп айтса, Масамбо аларга бизге ырайым эмес, бизге эркиндик керек деп айтат. Бир аз өтпөй эле Мати ырдап баштаса, ага элдин баардыгы кошулуп ырдап баштап, үн сөз жок эле баардыгы тең кулчулуктан караганда өлүмдү самап калышкандыгы белгилүү болуп, биринин артынан бири барып эле бийик аскадан бойлорун таштай башташат. Баары секирип кеткенден кийин Мати менен Масамбо дагы кол кармашкан бойдон ошол жактан секирип кеткенин көрөбүз. Тасма дал ушундайча өкүнүчтүү соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.